Салам, Atomic компаниясынын көрөрмандары. Бүгүнкү маркетинг пландын экинчи бөлүгүн түшүндүрүп бермекчибиз. Спикер компаниянын Кыргызстандагы лидери Махабат Абдылдаева. Биз өткөн сабакта Atomic компаниясы бинардык система менен иштейт деп айтканбыз. Atomic компаниясында товар айлануу PV менен өлчөнөт, бал менен өлчөнөт деп айтканбыз. Бал экиге бөлүнөт, өздүк жана группалык болуп бөлүнөт деп айтканбыз. Ошондой эле дистрибьютордук тепкичтер тууралуу түшүнүк бергенбиз. Бинардык кадам жана степ тууралуу айтып бергенбиз. Маркетинг планды ачканда мына ушундай түшүнүксүз көрүнгөн таблица чыгат. Жаңы катталган адамдарга бул таблица чындыгында эле түшүнүксүз. Ошол себептүү ушул таблицаны майдалап түшүндүрүп бергенбиз. Таблица боюнча алганда дистрибьютордун алгачкы эки тепкичин айтып бердик элек. Бул биринчиси соода өкүлү, экинчиси агент. Соода өкүлү өзүнүн жеке аккаунтуна 10 миңден 300 миң пивге чейин айланткан адам, агент болсо өзүнүн жеке аккаунтунда 300 миң пиви айланткан адам. Андан кийинки деңгээл бул атайын агент. Атайын агент өзүнүн жеке аккаунтуна 700 миң пиви чогулткан болот, же болбосо кичине бутагында бир агент болот. Атайын агент мынакей караңыздар, таблица боюнча 3-чү орунда турат. Ага эки түрдүү степ жапканга укугу бар. Биринчиси агенттин стеби, башкача айтканда 300 миң пиви айланткан сайын 15 множителин алат, же болбосо 700 миң пивиден айлантканда 30 множитель алат. Башкача айтканда, мисалы, биринчи суткадан экинчи суткага 700 миң пиви чогулбай калса, албетте ал 300 миң пиви менен алат. Ушул тепкичтен баштап бизде мастерликтер башталат, лидерлик төлөмдөр башталат. Биринчиси бул соода мастери. Соода мастери эң ардактуу, эң кыйын болгон жана эң келечектүү тепкич. Соода мастери бул даража, статус, белектер. Соода мастерине жеткенден кийин квалификация, акчага, туруктуу айлыкка жетесиз. Эми мастерликтердин сыйлыктары тууралуу айтып кетсек, соода мастери төмөндөгү сыйлыктарды алат. Биринчиси Fame аттуу бетке кам көрүүчү набор. Экинчиси Хемахим, үчүнчүсү кечки бетке кам көрүүчү набор. Соода мастердин квалификациясын жабуу үчүн айына 2 период берилет. Биринчиси 1-ден 15-не чейинки период. 1-ден 15-не чейин соода мастердин оң жагы жана сол жагы 2,5 миллиондон пиви жабышы керек. 2,5 миллиондон пиви жапкандан кийин соода мастери өзүнүн мастерлик айлыгын алат. $500. Бул ар бир 15 күндө төлөнүүчү айлык, албетте 2,5 миллион пивиден жапкан сайын алат. Соода мастерлик квалификациясын жабуу үчүн эмне кылыш керек? Адегенде анын албетте жеке аккаунтунда 700 миң пиви болушу керек. Ошондо ал атайын агент болот. Ошондо соода мастери болуу үчүн эки талаптын бири аткарылат. Соода мастерлик квалификациясын жабуу үчүн пивилердин түрлөрүн айтып кетсек, мурда айтканбыз, өздүк жана группалык пивилер бар депчи. Эми мастерликке жеткенден кийин пивинин 3-чү түрү чыгат. Бул мастерлик пиви. Мисалы, соода мастери 2,5 миллион пивиден айлантышы керек. 2,5 миллион пиви бул аябай эле көп нерсе эмес, бул 20 штук абсолют косметикасы. Эми айдын 16-сынан кийинки убакытты алсак, 16-сынан баштап 30-уна чейин, же болбосо 31-ине чейин ар бир бутагы 2,5 миллиондон пиви айлантканда биздин мастерибиз $500 айлык алат. Ошентип айына 2 жолу $500 төлөнөт. Бул бинардык степ жапкандан тышкаркы айлык. Андан кийинки лидерлик баскыч бул Brilliant Master. Brilliant Master бул дилер. Дистрибьютордук таблицаны караганда бул дилер. Дилер өзүнүн жеке аккаунтунда 1,5 миллион пиви чогулткан болот, же болбосо кичинекей бутагында атайын агент болот. Дилерге 60 множитель берилет.
Ошондой эле дилерге 3 түрдүү степ чыкканга укук берилет. Бул агенттик, атайын агенттик жана дилерлик. Ошентип биздин дилерибиз бриллиант мастерлик квалификацияны кантип жабат? Ал 2 бутагынан 2ден соода мастери чыгыш керек. Мынакей, ошентип 2 бутагынан 2ден соода мастери чыкты. Ошентип биз бриллиант мастер болдук. Бриллиант мастерге мына ушундай белектер берилет. Fame набору, хемохим, Atomy Evening Care жана ноутбук берилет. Эми бриллиант мастерден кийин кандай деңгээл? Бул Шарон Роза мастери. Шарон Роза бул дистрибьюторлук тепкичтин эң акыркы жана эң жогорку деңгээли. Эксклюзивдик дистрибьютор. Бул жеке аккаунтунда 2400 миллион PV чогулткан болот, же болбосо кичинекей бутагында дилер болот да. Эксклюзивдик дистрибьютор 7 түрдүү степ менен айлык алганга укугу бар. Агент, атайын агент, дилер жана эксклюзивдик дистрибьюторлук. Ошо эксклюзивдик дистрибьютордун дагы 4кө бөлүнгөн айлыгы бар. Мисалы 6 миллион PVден 150 множитулат, 20 миллион PVге 250 миллион PV алат, 250 PV алат. Ал эми степ множитулат ошондой эле 50 000 PVге 300 множитель алса болот. Шарон Роза мастерин кантип болобуз? Ал үчүн 2 бутагыбыздан 2ден бриллиант мастер чыгыш керек. Шарон Роза мастерин сыйлыктары жөнүндө айтып кетсек, бул саякат, каалаган өлкөбүзгө чыгабыз. 2 адамдык путевка берилет. Ошондой эле бир жолку $1700 сыйлыгы берилет. Эми орточо кирешелик тууралуу айтып кетсек, соода мастери айына $2000 айлык алат. Бриллиант мастери $6000 айлык алат. Шарон Роза мастери $14000 айлык алат. Бул бинардык степ жана мастерлик квалификация үчүн төлөнүүчү акчалар чогулганда ушундай айлык алышат. Андан кийинки тепкичтер уже чоң тепкичтер. Star Master $24 миллион, $24,000 алат. Royal Master $38,000 алат. Crown Master $56,000 алат. Imperial Master $80,000 алат. Эми мастерликтин бир жолку сыйлыктары тууралуу дагы бир жолу айтып кетсек, соода мастери мынакей момундай косметиканын түрлөрүн алат. Бриллиант мастер ошол эле косметика жана ноутбук алат. Шарон Роза мастери каалаган өлкөсүнө 2 кишилик саякат алат жана $1700 сыйлык алат. Ал эми Star Master каалаган өлкөсүнө 4 адамдык саякат алат. Ошондой эле $8,500 сыйлык алат. Андан кийинки деңгээл Royal Master. Royal Masterден баштап уже машиналар бериле баштайт. Мынакей бизнес класстагы машина, каалаган өлкөсүнө 4 адамга саякат. Ошондой эле ичинде $1700 салынган, айына $1700 бөлүнгөн корпоративдик кредиттик карта берилет. Акча түрүндө айтсак, 1700 рубльдык акча да берилет. Андан кийинки мастер бул Crown Master. Crown Masterге 16 миллион рубль сыйлык берилет. Ошондой эле 4 адамга каалаган өлкөсүнө саякат берилет. Люкс класстагы машина берилет жана айына $4000 салынган корпоративдик кредиттик карта берилет. Андан кийинки деңгээл, андан кийинки жана эң жогорку деңгээл бул Imperial Master. Imperial Masterге $1 миллион Пак Хангил өзү араба менен сүйрөп алып барып берет. Ошондой эле жеке жардамчынын айлыгы төлөнүп берилет. 4 адамга каалаган өлкөсүнө саякат берилет. $67000 люкс класстык машина берилет. Ошондой эле 165 квадрат метр офис берилет. Бул бекер берилет офис. Ошондой эле ай сайын $500 000 рубль салынган корпоративдик карта берилет. Көрдүңүздөрбү, урматтуу компаниянын көрөрмандары, ушундай эң сонун сыйлыктар, эң сонун кыялдагы, эң сонун жогорку
кыялдар ушу Atomy компаниясы аркылуу аткарылат. Биздин командага кошулуп, ийгиликке тезирээк жетиңиз демекчимин.